Саламатсыздарбы, урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөрү? Бүгүн сиздер менен таандык ата тооштор жана алардын колдонулушун үйрөнөбүз. My, your, his, her. My, менин. Your, senin. His, анын. Баланын, his, анын. Her, анын, кыздын. Her. Дагы бир жолу кайталайбыз. My, менин. His, анын. Your, сенин. Her, анын. Эми алардын колдонушун карап көрөлү. My name is Kathy. Менин атым Kathy. His name is Ben. Анын аты Ben. Her name is Nicole. Yeah? Her name is Nicole. Анын аты Nicole. What's your name? Senin atın kim? Senin atın kim? Мол негизи өзү what деген бул эмне. Бирок адамдын атын сураганда what's ким болуп калат? What's your name? Senin atın kim? What's мол what's бул what is дегендин кыскартылган түрү. Дагы бир жолу кайталайбыз. My name is Kathy. Менин атым Kathy. His name is Ben. Анын аты Ben. Her name is Nicole. Анын аты Nicole. What's your name? Senin atın kim? Азыр биз spelling, тамгылап айтуу жөнүндө сөз кылабыз. Spelling, тамгылап айтуу. What's your name? Senin atın kim? I am Kathy Harris. Men Kathy Harris. Is that Kathy? Yes, that's right. Al Kathy anın atı. Yes, that's right. Oba, oşondoy. Tura. How do you spell your last name? Haris. Sen familiyanды kanday tamgılap aytasın? Spell. Sen familiyanды kanday tamgılap aytasın? Harisp? No, it's Harris. Jok. Al Harris. Урматтуу англисин үйрөнүүчүлөрү, өзүңөр байкагандай эле, бул жерде бир R болсо, бул жерде 2 R экен. Ошон үчүн how do you spell your last name? Тамгалап фамилияңды кантип айтасың деп сурады. Ал айтты Harris. Дагы бир жолу карап көрөбүз. Spelling, тамгалап айтуу. What's your name? Atın kim? I'm Kathy Harris. Men Kathy Harris. Is that Kathy? Al Kathy? Yes, that's right.
Ооба. Туура. How do you spell your last name? Haris. Фамилияң қандай таңбалап айтылады? Harisp? No. It's Harris. Жоқ, ал Harris. Ушун менен бүгүнкү сабактын диалог бөлүмү аяктады. Силер менен кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Bye bye.